Өсүп келе жаткан жаш муундун аң сезимине кыргыз элинин тарыхы, улуттук дөөлөттөрү жөнүндө алдыңкы инновациялык ыкмаларды колдонуу менен иштөөдө Баткен райондук билим берүү тармагынын мугалимдери өзгөчө чыгармачылык менен иш алып барууда. Улуу жеңиштин 77 жылдыгына карата Ак Турпак айылындагы орто мектептин окуучуларынын күчү менен даярдалган театралдык көрүнүш уюштурулду. Бул самалык президенттин инсандык, руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндөгү жарлыгынын алкагында өткөрүлдү. Азыркы биздин элибиздин жалпы дүйнөнүн көйгөйү болуп жаткан балдардын келечектеги ушу биздин балдарыбыздын көйгөйү болуп жаткан зордук зомбулук, миграция жөнүндө бир топ иш-чараларды жүргүзүп, анан ушул өгөй эне деген сценарийди жазып, ошо зордук зомбулукка, миграцияга каршы ушул ата-энелерге сахнанын жүзү менен максатына жеткирип көрсөтө алдык. Ата-энелер, мугалимдер, окуучулар бул коюлган ушул сценарийдин жардамы менен коюлган бул чыгармага аябай терең маани берип, ыраазычылык көрсөтүштү.